кыргызстандыктар. Каякта кара шумдуктууну баштап атасыңар. Митингке чыкпай өлүп калгыла, өлгүлө митингке чыккандар. Биякта кызыл кыргын болуп, канча кыргыз өлүп аткан болсо, силерге митингде бок барбы? Силердин ошондой болуп атаңар өлсө, апаңар өлсө, кызыңар өлсө, бир тууганыңар өлсө, кандай акыбалда калат элеңер? Бети жоктор. Каяктагы эшектердин, каяктагы көкмелердин тилине кирип алып кантип чыгып атасыңар ошака? Келечегиңерди ойлойсуңарбы? Камчы менен садырга жаныңар калбай атат таптакыр асылып эле. Камчы менен садыр болуп электе 30 жыл мурун бог жабаттыңар беле? Иттер, эшектер, өлүңдү көрөйүн иттер. Мына Кудайдын бир улган ыйык күндөрүндө жөн отурбайсыңарбы? Кудай деп жакаңарды кармап, бардыгыбызды келип өлүңдү көрөйүн деп кырлай берген болсок, бир күн келип башка мамлекеттер кол салып бомбалап кетсе, эмне болобуз? Кандай болобуз? Бети жоктор. Каяктагы бир иттердин тилине кирип алып, каяктагы жемекейлердин, каяктагы көкмө, каяктагылардын тилине кирип алып, силер эмне мындай кылып атасыңар? Садыр менен камчыга садага кетсин. Мынау немеде бирөө сүйлөп атат, анау Бишкектен, Россиядан бир катын. Өлүңдү көрөйүн сүйлөбөй өлсүн ошо катын. Садыр менен камчынын мээнет балекетин алсын илайым. Садырга келген, камчыга келген балекет ошолорго келсин илайым. Мынантип бүтүн элди дүрбөлөң кылып аткандарга илайым ошо камчы менен садырда мээнет балекети бар жабышып калсын. Ушундай беткенде кызыл кыргын согуш болуп, жаш дебей, кары дебей, гөөдөк дебей баары өлүп жатса, бети жоктор кантип чыгып атасыңар митингке? Силердин да бир тууганыңар өлсө, силердин да кызыңар өлсө, балаңар өлсө, атаңар өлсө, энеңер өлсө, кандай акыбалда калат элеңер? Бети жоктор. Кичине бир кыргыз эли өзүбүздүн намысыбызды сактайлычы. Биз мынте берген болсок, бизди башка мамлекеттер жөн эле талкалап жеп кетет го. Баш көтөрүп кыргыз элине күйө турган жигиттерди тейле мынантип эле каршы чыгып ар жактан сүйлөй берсек, мынча эле жийиндүү болуп калдыңар. Эшектер, көкмелер, кичине ойлонгулачы. Бийлик талашып өлүп калат окшойсуңар бир жолу эле. Бийлик 30 жыл бийликте отуруп эмне иштерди кылды мурунку кеткендер? Мындай кылбагыла, уят. Бизден кийин калган урпактар ham жашаш керек, бизден кийин калган неберечилер ham жашаш керек. Мындай болбогула, көп эле садыр менен камчыга садага кетип, мээнет балекетин ала бербегиле. Ошо камчы менен садырга келген мээнет балекет жамандык, ошолорго каршылык кылып аткандардын бардыгынын бир туугандарына, бала чакаларына өзүнө көрүнсүн илайым. Орозонун ыйык күндөрүндө күйүп айтып атам мен. Ушул сөздү уккандар бүтүн группаларга таркатып койгулачы, кыргыз эли көзүн ачсын. Assalamu alaikum урматтуу достор, мен 1-2-3 кишилерге сөздөрүм бар эле, ошону айтып коеюн дегем. Биринчи Бекзат, жанакы доконцалардын чаначы бар го, ошол жөнүндө. Бекзат, чанач, көт жалар, бийликтин көтүн жалаган далбан. Мен сага айтарым, мен ушунча китеп окуйм, ушунча мээмди толтура нерселер менен жүктөп билим алгым келет, бир дагы жолу бирөөдүн көтүн жалап арактаптыр деген нерсе уга элекмин да. Лучше занимайся спортом. Бирөөдүн көтүн жаласаң, весиңди иштебайсың. Сен бок бойдон каласың. Атыңда быдан башталат экен, Бекзат бок болуп калба дагы, чанач. Ошол. Так что пиздуй, экинчи мындай мозгинин чагы Фейсбукка чыкпа. Если мужик болсоң, мага кайрыл, раз-на-раз жолугабыз, мен сен курсагың жарып салам. Экинчи Бакай ыйлак дейт. Списка боюнча экинчи Бакай ыйлак. Бакай, сен ыйлак экениң, бир позицияда турбаганың, бийликтин эң көтүн таза жалачу киши сен экениң, не только жалачу, еще акылың аз экенин элдин баары билет. Сен жөнүндө даже сүйлөгүм келбейт. Сен иштетилген гандон сыяктуусуң. И все. До свидания. Үчүнчүсү талант, куудул. Бизде Ошто талант деген куудул бар. Өзүнчө бийликти жалап атат, анан Баткенге келдим дейт, Баткенде тыптын чекен дейт, неге өзүңөрчө тиги бу, абу деп өзүнчө эле бир нерсе. Клоун да, клондук жумушун кылып атат туура түшүнөсүздөр. Талант, эркек болсоң, лейлекке кел, лейлектин исманасына келип мага байланыш. Көттүңдү айырып, башкасын айтпай эле коеюн. Биякта элдин жашоосуну көр, тажиктердин эмне кылып кеткенин көр. Булар тынчтык орноду аталбай атат дегенден кийинки абалды сен Баткенде тынч жерге келип, же Оштон туруп,
Өзүңчө сүйлөбө, түшүндүңбү? Sen Leylek'e gelsen biz sana görsetөbүz эмне экенин. Biz sana голлой кылып, biz seni голлой кылып концерт койдурабыз, есичө. Sen ишенген черный, красный, ала балаларың биякта жардам бербейт. Leylek өзүнчө өзү бөлүндү. Себеп биз кыйналганда. Бийлигиң уктады, бийлигиң чычып качып кетти. Все, талант, до свидания. Кодул, клоун. Эми Мурут ким эле? Атыны билбейт экен, бирок Мурут жаган ырдап жүрчү. Кече алдагы Оштон эфирге чыкты. Эмнеге провокация кыласыңар, тияк бияк, анан бут баары тынч экен деп. Бир каяктагы бир Оштон чекесине чыгып алып, мен Баткенден битет, гандон. Мында Мурут коюп алган бир бекти дуурап жүргөн бир Бек Борбиевка жетпейт, бирок бекти дуурайт да бу пидорас. Ошого кайрыларым. Гандон билет, пидорас билет. Sen Leylek'e kelчи билен, арка бирге келчи билет. Мен сен көтүңдү майлап туруп тажиктерге коюп берем. Түшүндүңбү? Муруттуң асыгын, муруттуңду сыйырып туруп көтүңө жабыштырам, гандон. Келчи Leylek'e билет, пидорас билет, Мурут билет.